Bir жолу пайғамбару саллаллаху алейхи вассалам сахабалардың арасында мындай деді: бүгін араңарда ким орозо тұтты деді. Абу Бакр Сыддық радиаллаху анху мен тұттым деп орнынан тұрып жооп берді. Пайғамбару саллаллаху алейхи вассалам екінші сұрауға өтіп, бүгін жетім жесір кембағалдың құрсағын ким тойғозды деділе. Қайралы Абу Бакр орнынан тұрып мен тойғоздым деді. Üçüncü жолу пайғамбару саллаллаху алейхи вассалам араңарда бүгін ким оорулуу адамды зиярат кылды деп суроо узатты. Кайралы Абу Бакр Сыддык радиаллаху анху мен деп жооп берди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам төртүнчү суроого өтүп, араңарда ким бүгүн жаназага катышты дедиле. Кайралы төртүнчү жолу Абу Бакр ордунан туруп мен деп жооп берди. Андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мындай деди: кимде ким кайсы күнү болбосун ушул 4 амалды бир кылып калса, ал сөзсүз бейишке кирет деди. Жогорудагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан 4 амал бул исламда өтө чоң орду толгуз амалдардан. Аллах Таала мусулмандарга милдет кылган бардык амалдарды аткарууга баруубузга жакында келе жаткан Рамазан айында жакшы амалдарды кылууну насип этсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.